Ассаламу алейкум достор, биздин спорт каналдын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз лайк басып, пикирлерди калтыралы. Биздин балбандарды колдоо сөздөрүн аябайлы. UFC уюмунда жеңил салмакта мушташып жаткан биздин мушкерибиз Мыктыбек Оролбай уулу бардыгыбызды кубантып, дагы бир беттеш алды. Буга чейин эсиңиздерде болсо, Мыктыбек UFC'де сербиялык Урош Медич менен бразилиялык Элвис Бреннер аттуу мыктыларды жеңип, ийгиликтүү болгон. Анын үстүнө учурда Мыктыбекте анын келбетине байланыштуу жакшы хайп бар. Биздин балбан ошол хайпты да туура колдоно турган болсо, кыска убакытта чоң жылдызга айланышы мүмкүн. Албетте ал үчүн алдынан чыккан каршылаштарын жеңиши да керек болот. Өзүңүздөр билгенде, кандай гана трэш-ток же хайп болбосун, ал жеңиш менен бекемделип, далилденип турушу керек. Аны UFC'деги бир катар жылдыздардын жолу көрсөтүп койду. Эми Оролбай уулуна кимди берди? Ошол тууралуу кеп кылалы. UFC 308 мелдеши 26 октябрь күнү Бириккен Араб Эмирликтеринде Этихад аренада өткөрүлөт. Анда биздин мушкер польшалык Матеуш Ребецки аттуу файтерге каршы чыкмай болду. Ал UFC'ге 2022 жылы Dana White Contender Series мелдешинде жеңишке жеткенден кийин келип кошулган. Андан бери 4 беттешинин ичинен 3-өөнү жеңип, акыркы жолкусунда гана Ground and Pound менен жеңилип калды. Бразилиялык Диего Феррейра аттуу мушкер менен чыгып, 3 раундту дээрлик толугу менен өткөргөн. Биринчи раундда Ребецки бир гана нокаутту издеп жатканы көрүнгөн. Карьерасындагы көп беттешин колдун оор соккуларынын натыйжасында нокаут менен жеңгени белгилүү. Бирок Феррейрага биринчи бөлүктө көптөгөн чабуулдарын жасаганына карабай, таамай тие алган эмес. Анын үстүнө польшалык мушкердин колдору кыска, бою да жеңил салмак үчүн кичирээктей. Кыска колдорун атаандашка жеткирүү үчүн өтө жакын барып мушташышы керек. Демек, Мыктыбек аралыкты туура кармап, дистанцияны көзөмөлдөп мушташып койсо, Ребецкиде мүмкүнчүлүк деле болбосо керек. Оор соккуларды жеткизишим керек деп жакын келген учурда польшалык мушкер өзү да кооптуу контр чабуулга туш болуп калышы мүмкүн. Мыктыбектин бою 178 сантиметр болсо, Матеуштун бою 169 сантиметр. Демек, көлөмү жактан артыкчылык биздин мушкерде. Андан сырткары Ребецкиде булчуң массасы чоңдой сезилет. Ал булчуңдар көп кычкылтек талап кылгандыктан, бат чарчай турганы Феррейра менен болгон беттеште көрүнүп калды. Болгон күчүн биринчи раундда калтырып койгонго, экинчи раундтун биринчи жарымында эле чарчай баштаганы байкалды. Ал эми биздин спортчубуздун функционалдык даярдыгы, чыдамы кандай экенин жакшы билебиз. 3 раундту кабагым кашым дебей өткөрүп коюуга Мыктыбекте физикалык мүмкүнчүлүк да, тажрыйба да бар. Ошондой эле Матеуш соңку кармашында анда-санда тейкдаундарды жасаганы менен, андан ары партерде эмне кыларын билбегендей туюлду. Феррейраны жерге жыкканы менен көзгө басар аракеттери болгон жок. Бразилиялыктар партерде мыкты экенин билебиз. Балким ошондон улам Матеуштун ыкмалары өтпөгөндүр. Бирок биздин мушкер андай бразилиялык файтерлерди кантип жеңгенин көрүп эле келе жатабыз. Демек, Оролбай уулунун деңгээлинде күрөшө албайт. Бирок кол соккулары башкы мүнөттөрдө кооптуу. Биринчи раундту ийгиликтүү жыйынтыктап ала турган болсо, Мыктыбек жада калса кийинки раундтарда нокаутка өз аракет кылып көрсө болчудай. Алгачкы раундда балким жерге жыгып, каршылашты Хабибтин тактикасындай чарчатып ала турган болсо, экинчи раундга Матеуш башкы куралы жок чыгышы мүмкүн. Анын үстүнө Феррейрадан көптөгөн оор соккуларды да өткөрүп алып, Ground and Pound же жерден жанчылып утулуп калды. Мындай жеңилүүдөн кийин жөнөкөй мушкер эмес чемпиондордун да кайтып келүүсү оңой болбойт. Андыктан психологиялык жактан биздин мушкерде артыкчылык бар. Эске салсак, былтыр июнь айында Ребецки тажикстандык Лоик Раджабовду техникалык нокаут менен жеңип алган. Анда польшалык мушкер өтө катуу лоу-киктерди тепкилеп олтуруп, каршылаштын сол бутун эзип салган. Сол турушта мушташкан Ребецки чоң амплитудада сол буту менен лоу-кикти катуу тепмеи бар. Дал ошол аракеттери менен бара-бара экинчи раундда Лоиктин эки бутун тең жарабагандай кылып салган. Натыйжада кол соккусу менен жерге сулаткан.
Бул мушкер өзү жеңип баратканын сезип турса, чарчабай мушташа бермеги да бар. Айтор Мыктыбек менен аны UFC'нин матчмейкерлери бекеринен койгон жок. Мыктыбекти бир четинен сыноочу беттеш жана экинчи жагынан алганда Матеуш үчүн кайра жеңиш жолуна чыгуусуна мүмкүнчүлүк. Тактап айтсак, кайра жеңиш жолуна кайтам десең, мына ушундай күчтүү кыргыз мушкерин жеңдеп коюп бергендей. Бул беттеш тууралуу пикирлерди калтырып, Мыктыбекке каалоо тилек жазып коюңуздар. Видеого лайк басып, коңгуроonu да басып коюуну унутпайлы.